Бишкек шаардык кеңеши кезексиз жыйынга чогулат. Бул тууралуу бүгүн мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Жыйын 13-июлда өтөөрү айтылды. Ушул тапта интернеттеги социалдык түйүндөрдө Бишкектин мэри Албек Ибраимов Кыргызстандан качып кетти деген маалымат тарап жатат. Бирок Борбор калаанын басма сөз кызматынын өкүлдөрү Ибраимов эмгек өргөөсүнө чыкты. Ал 10-июлдан 8-августка чейин эс алууда болоорун билдиришти. Белгилей кетсек, Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу шек саналып жаткан Ибраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 13-июнда сурак берип чыккан. Ысык көлдүн Чоктал айылында жол кырсыктын кесепетинен көз жумган дүйнөлүк сулуулар сынагынын жеңүүчүсү Сания Шакированын апасы Насипа Мамбеталиева президент Сооронбай Жээнбековго жана коомчулукка кайрылып, жол кырсык боюнча айыпталып жаткан адамдын иши боюнча адилеттүү чечим чыгышына жардам сурады. Мамбеталиеванын айтымында, жакында эле Ысык көл облустук сотунда Сания Шакирова каза болгон жол кырсык боюнча иш каралган отурум болгон. Анын жыйынтыгында айыпталып жаткан айдоочу камактан бошотулган. ДТП — это разве не преступление? Погибла девушка, которая имеет 3 несовершеннолетних детей, 8, 10, 12 лет детям. Я потеряла свою дочь, и дети остались сиротами, а он разгуливает в свободе. Ноокат районундагы Найман суу сактагычына чөгүп кеткен 18 жаштагы баланын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалым болгондой, издөө ишине 10 куткаруучу тартылып, саат 10:05-те 2000-жылы туулган С.Б. аттуу жигиттин жансыз денеси табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Сууга чөгүп кеткен тургун 11-июль күнү сууга түшүп жатып 15:30 чамаларында чөгүп кеткени тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигине маалымат берилди. Кырсык болгон жерге барган 10 куткаруучу баланы таба албай, бүгүн издөө аракеттерин улантып жатышкан.